Жыл башынан бери Россия жергесинде иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынан 618 арыз түшкөн. Алар иштеген жеринен эмгек акыны ала албай келишкен. Эмгек министрлигинин Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн көрүлгөн чараларынын аркасынан жалпы суммасы 43 миллион рубль болгон эмгек акы кайтарылып берилди. Биздин жараныбыздардын эмгек акысын ала албай жүргөн случайларда ошолорго көп жардам беребиз. 24-жылдын ичинде биз 620 кишинин арыз түшкөн. Ошол 620 кишинин биз акчаны 42 миллиондон ашык акчасын өндүрүп бергенбиз. Рубль 42 миллион рубль акчасын өндүрүп бергенбиз. Бул бир жылдын арасында. Азыркы учурда кыргыз жарандары өзгөчө Европа өлкөлөрүнө иштөөгө көп барышат. Көбүнчө эмгек министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору жөнөтөт. Мекеменин милдети жарандарга татыктуу жумуш орундарын түзөө, мигранттардын укуктарын коргоо жана башка көйгөйлөрдү жоюу болуп саналат. Биз министрлик диверсификация рынка кылып, биздин жарандарды Европа өлкөлөрүнө жөнөткөнгө аракет кылып жатабыз. Бүгүнкү күнү айта кетсем, мисалы Германияга 4000ге жакын биздин жаран барып иштеп келишип атат. Биз аркылуу Англияны өзүңүз билесиздер, 2 жылдан бери аябай популярдуу болуп биздин жарандар Англияга барышып, мына былтыркы жылда эсеп калсак 10 000 жаран биздин жарандар барып иштеп келишти. Ошол эле кезде биздин экономикабызга 100 миллион доллардай акча каражаттарды бизге сарпташып атат. Европа өлкөлөрүнө жарандар көбүнчө айыл чарбасына иштөөгө барышат. Ал жакта жылдап жүрүүнүн кажети жок. Кыска мөөнөткө эмгектенип кеткен мигранттардын өлкөгө пайдасы, үйрөнүп келген тажрыйбасы менен бөлүшүү. Мигрант чекит KG сайтында онлайн каттоодон өтүп, ошо Улуу Британия жака жумушка бардым. Ал жака барганда жумуштарын көрүп, иштеп, ана биз көп эми алганыбыз, сабак алганыбыз. Ушул жакка да келип, ошол эмелерди кылып, ошол дыйканчылыктарды кылсак болот экен, алардан канча үлгүлөрдү алдык. Эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо мамлекеттин негизги милдети. Бул багытта борбор калаада жыйын болуп өттү. Анда мыйзамсыз миграцияны жоюу, алдамчылык жана эксплуатация менен байланышкан кылмыштуу схемалар жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу, чет өлкөлөрдө ишке орноштуруунун мыйзамдуу каналдарын колдоо, жаңы эмгек рыноктарын жана Кыргызстандын жарандары үчүн коопсуз мүмкүнчүлүктөрдү түзүү боюнча талкуу болду. Телегетелев Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.